Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Акбар Рыскулов, кыргыз эл акыны, элчиси Кыргызстандын, Толук Ыйгарым элчиси жана журналист, публицист, биринчи президенттин биринчи пресс катчысыз. Ушундайбы Акаевдин? Кандай болду эле ошол кездеги абал, мындай жалпы маанай, анткени Кыргызстан демократиянын эмеси болуп калган да, аралы болуп калган Борбор Азияда, Туура. Биз эми өзүбүздүн өмүрүбүздө эле көп саясий өзгөрүштөрдү, көп кызыктарды көрдүк. Революция деп жүрбөйбүзбү? Мен биринчинин революционермин, экинчи, үчүнчүнүн революционермин деп жаштар сөз кылат. Менин оюмча бир гана революция болду Кыргызстанда. Бул 91-жылы биз өзүбүздүн суверенитетибизге, көз каранды эместигибизге жеткен жылдар. Мына ошол жылдарды биз түп тамырынан бери өзгөрүш деп айтсак болот. Анткени Совет доору деген учурда биз 70-80 жыл жашап, албетте азыр мына Кара-Кыргыз автоном областынын 100 жылдыгын белгилеп атабыз, Анан өз алдынча республиканыбыз белгилеп, мунун бардыгы туура. Бирок дагы биз өз алдыбызча эгемен турмушубуз башталды. А бул турмуш биздин жашоо образыбызды түп тамырынан өзгөрттү. Биз башка саясий түзүлүштө жашай баштадык. Экинчиден, мамлекеттик менчиктен жеке менчикке өттүк. Анан бүткүл дүйнө менен алакага кирип интеграция кылдык. Мана ошол биздин революциябыз ошол. Ошондон улам 31 августу Кыргыз Республикасынын улуттук майрамы катары майрамдайбыз. Калгандагы майрамдарды жасайбыз дешчи, күчкө салышты, чыккыла демонстрация болбоду. Эмне үчүн? Анын баары түбү жалган болуп атат да. Мана биз чыныгы өзгөрүү, чыныгы тарыхый бурулуш, жаңы доор дей турган болсок, ошол биздин Кыргыз Республикасы өз тагдырын өзү чече баштаган, толук чече баштаган күндөн эсептешибиз керек. Демек, дал ошол жылдарда тагдырды аныктай турган бурулуштар болду. Экөөбүз эми басма сөз жөнүндө сүйлөшкөн жатабыз. Басма сөз да түп тамырынан өзгөрдү. Менин өзүмдүн өмүрүм эки нерсе менен байланышкан. Бири басма сөз менен, экинчиси дипломатия менен байланышып калды. Мына бул басма сөздү биз кеңеш доорунда да иштедик. Кийин дагы улантууга туура келди. Экөөнүн айырмасы асман менен жердей. Асман менен жердей. Айрыкча мен да бир сөздү айтып кетейинчи, улам такалып калып атканым дагы ушунда. Суверенитет деген түшүнүк бар. Биз кыргыз элине мына 30 жылдан 40 жылга жакындап которо албай келатабыз. Экинчиси независимость деген түшүнүк бар. Муну да которо албай келатабыз. Себеби терминдер өтө көп. Көз каранды эместик дейт. 3 сөздөн бир термин болбойт эч качан. Анан кийин эгемендик деп калды. Анан эгемен деп калды. Эгеменин да тарыхын жакшы билемин. Себеби социалисттик Казакстан деген газета чыкчы. Казактагы биздин учурда өзгөрдү го. Ошол кездерде ошонун башкы редактору эрдик кылып, Борбордук комитет менен сүйлөшпөй туруп, бир түндө эгемен Казакстан деп чыгарып жиберген. Мына ошол эгемен деген сөз бизге да кирди. Киргени менен биз аны туура эмес пайдаланып атабыз. Себеби карап көрүңүз, биздин тилди мынагу тилчилер, лексиканы жакшы билген адамдар мындай деп аныктайт. Биз аглютинативдик тил тобуна киребиз. Ал эмне деген сөз? Биздин тилдин уюштуруубуз болжолду. Шишкебек сыяктуу. Оңгусу бар, анан калган мүчөлөрдү кошо берет да. Мына эгемен деген сөз. Эгемен, эки муундан турган эң так сөзү көрүнөт. Бирок аны азыркы журналисттер абай бузуп атышат. Мына карап көрүңүз. Эгемен Кыргызстан десе жетет. Жок. Эгемендүү Кыргызстан дейт. Дүү керекпи? Мен оюмча кереги жок. Андан ары болойт. Эгемендүүлүк дейт. Эгемендүүлүк дейт. Андан ары да болойт. Эгемендүүлүктүн 25 жылдыгы дейт. Эгемен Кыргызстан 25 жылдыгы десе эле түшүнүктүү да. Ошондой нерселер бар. Бизде азыр мына ошол чоң бурулушту биз баштадык.
Бирок жанагыдай өзгөрүүлөрдү табуу, киргизүү, орду менен пайдалануу деген нерселер азыркыга чейин чечилбей кетти. Басма сөз, биздин кыргыз басма сөзү мынабу азыркы кыргыз туусунун ленчилаштын 100 жылдыгына жакындап калбадыкпы? 24-жылы жарык көргөн кыргыз туус. Ленчилаш 26-жылы жарык көргөн, 2 жылдан кийин. Ошолордун доорунда биздин кыргыз журналистикасы түптөлдү, калыптанды, анан аябай өнүктү. Биз чоң тажрыйбага ээ болуп калган кезде жанагыдай окуялар башталды. Демек биз басма сөз аркылуу өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, тарыхый миссиябызды коргоп калууга алыбыз жетип калган. Андан кийин бул жылдарды биз эмне деп атадык? Бул жылдарды Туңгуч президентов Аскар Акаевич демократия деп баштады. Мен оюмча эң туура болгон. Анткени бизде башка мындай көзү картабыз жок болчу. Экономикабыз баягы байланыштар жүргөндө кыйрады, финансы тармагы, башка тармактардын баары кыймыл. Бизде эмес, бизди жамандап калышат. Бизде эмес, Москванын өзүндө дүкөндөрү, азык-түлүк дүкөндөрү куржалак калган. Нан жок, колбаса жок, башка жок болуп койду. Бизде да ошондой болду. Бардык союздук республикалардын байланышы үзүлгөндө дал ошондой процесстер башталды. Заводдор иштебей калды. Бизге кирешип келе турган. Айталык, Фрунзатындагы машина чыгаруу, жүк жөнөчү машина чыгаруучу. Аны эч ким албай калды аны. Айталык болбосо да бир чоң завод Ленин. Бул ок дарылар чыгара турган завод. Эч ким өтпөй калды. Ошондон улам ушундай чоң нерселер токтоду дагы. Экинчиден, башка мындай мактана турган тирешиң жок болгондо биз демократиялык мамлекетпиз деп айттык. Айткандан кийин анын талаптарын сакташ керек эле. Туурабы? Биз биринчиден болуп эл аралык уюмдарга кошулдук, оондун мүчөсү болдук, туурабы? Желегибизди көтөрдүк, гимнибизди ырдаттык дегендей, гербибизди койдук, Анан биз ушул эмеде, мына байкаңыздарчы, ушул биздин Борбор Азия деген ааламыбызды ар дайым алда болдук. Демократия жагынан. Биз эң биринчи ошол суверенитеттигин жарыяладык, жанагы эгемендигин жарыяладык. Андан кийин ошого жараша өтө керек нерсени акчасын киргиздик 3 жылдан кийин. Менин эсимде биздин коңшу мамлекеттер атын атап ойлогончу, бизге абдан нааразы болгондор эсимде. Абдан нааразы болгондо бизге айтпай жасайсыңар. Эми андай иштерди кеңешип жасабайтты. Туурабы? Андан кийин Казакстан өттү бизден, калган мамлекеттерге ошо кездерде эми орусча аты ушундай, деревянный сом дегендер кирип кетти. Орустардын өзү жаңы валюта элчи, жаңы акчага өтүштү. Жанагы ортодо иштебей калган акчалар ушул биздин коңшу мамлекеттерге кирип кетти. Бир тыйындан чогулткан, эсептей билген коңшуларыбыз чоң нерсени уттуруп койду. Андан кийин жанагы бүткүл союздук соода уюмуна киргенибиз дагы бизге көп преференция, жеңилдиктерди берди, туурабы? Жарайт, мен басма сөздү айтайын. Ошондон улам биздин Кыргыз Республикасынын эгемен мамлекетин негиздеген деп айталычы, Туңгуч президент басма сөз менен абдан жакшы иштешти. Мен Ленчилаш газетасында 16 жыл иштеп, өзүмдүн пландарым бар эле. Бирок кандай указ чыгарып койгондон кийин барышың керек да. Барып иштедим, мен көрдүм. Менин убагымда мен көп иштегеним жок, 2 жылга жеткен жок. 1 жыл 7 ай болду экен. Алгачкы Туңгуч президент болдум. Ошонун ичинде чет мамлекеттен келген 100дөн ашык журналистти кабыл алып, эксклюзивдүү дейсиңер азыр. 100 бетме-бет интервью берди. Мен дагы аппараттык иштен тажрыйбам жок. Агишин жанында башкалар отурса да барып айтчумун. Аскар Акаевич, важная петиция деп коем. Нью-Йорк Таймс келиптир. Ушундай журналисттерди кабылдады. Бизде жаш мамлекеттерге бүткүл дүйнөдө кызыгуу күч болуп атты. Экинчиден,
биздин саясий лидерибиз дагы ошолорду туура түшүнүп кабылдады. Мына ушундан улам, А дегенде американ журналисттери жазды. Бизде островок демократия, демократия аралчасы деп. Ошону кайталай баштады. Бар көп нерсе ачык болду. Көп нерсе. Азыр менин өкүнгөнүм ар бир журналистти алып киргенимде ошолорду каттап жазып отурсам болмок экен. Бирок ишенип коюңуздар ошондо. Мына өнүккөн мамлекеттердин бардыгынан журналисттер келди. Ошолорго а кишинин түнкү саат 11-ге 12-ге чейин иштегендерине күбө болуп жүрдүк да. Менен басма сөз катчысы болгон соң иш отурса мен де кете албайм. Кээде ойлочумун. Кайсы убакта бир кенен уктап алам депчи. Эртең менен келсең биздин мурда келет. Кечинде жанагыдай ушундай болду. Анан бизге тапшырма берди. Эл аралык басма сөз уюмдары менен байланыш керек. Биринчи кадамыбыз ушул Эркин Европа радиостанциясы менен болду. Биз мына биздин байланыш министрибиз Бектенов, Эмиль Зияшуулу Бектенов деген адам менен анан телевидениени жаңыдан башкарып калган сатып алды. Белгилүү композитор Түгөлбай Токтогулович. Казаков менен экөөнү алып, андан кийин Франкфурт аркылуу Мюнхенге бардык. Азаттык. Ал кездеги Эркин Европа азаттык. Ооба. Ал кездеги сөз менен айтканда, өзүң айткан Эркин Европанын азаттыгын темир эшигин тээп кирдик. Ошол жерде бир нече күн болуп, андан келишим түздүк. Алар менен азаттыктын берүүлөрүн Кыргыз Республикасынын аймагында эркин таратуу жөнүндө. Биз ага чейин кеңеш доор кезинде андай радиостанцияларды өчүрүп турчубуз. Кытайдыкындагы, Европаныкындагы мына Сыхатага бараткан жолдо машиналар азыр да турат. Азыр эмне иш аткарарын билбейм. А кезде ошол радиостанцияларды тоскоол кылып, өчүрүп турууга ыңгайлуу. Красная речка ушул жерде болчу. Сыгатада. Анан бизди азаттык дейличи. Азаттык ошол өзүнүн бардык мындай кабар таратуу маалымат таратуу ошо мүмкүнчүлүктөрү менен тааныштырды бардыгын. Аларда дагы ошондой бийик машиналар бар экен. Аларды көрсөттү, таң калдык. Ошолор аркылуу тарайт дем. Ошентип кол коюшуп келгенбиз. Манагы азаттык андан кийин канча жыл болуп калды ошон 33-34 жылдан бери өтө таасирдүү, Кыргыз жергесине өтө таасирдүү маалымат куралына айланды. Бул саясатты мен кийин дагы уланттым. Анткени мени Киртак деген улуттук агентствосу бар эле. Ошону бир реформа жасаш керек деп калды. Жарайт деп анан Киртакка баргандан кийин ал кездерде 91-92 жылдары мындай маалымат тармагында, басма сөз аймагында кыйынчылыктар өтө көп болду. Себеби биз бүткүл дүйнөдөн бир гана телетайп менен, бир гана лента менен кабарларды алабыз. Бул Москвадан ТАСС агентствосу аркылуу келип түшкөн кабарлар бүткүл дүйнөдөн. А биздин кабарчылар бүткүл дүйнөнү жаза албайт да. Ошон менен чектелип, анан кийин алар дагы өзүнчө эгемендик жарыялап эгемен болуп кеткенден кийин башка республикалар жөнүндө, анын ичинде Кыргызстан жөнүндө туура эмес маалыматтарды тарката баштаган. Айрым жагдайларда ыза кылган бизди, мисалы бизди независимая республика деп неизвестная республика деп кеткен да. Ошо белгисиз өлкө деп атпайбы? Биз анын ошондон чыгып, кутулуп, демократиянын аралчасы дегенге жетиштик. Себеби мен ойлодум бир күн, кандай кылыш керек. Анан кийин өзүбүздүн түрк тилдеш агентстволордун директорлору ага чейин байланыштарыбыз бар да. Байланышып казак менен өзбек менен эмне кылабыз? Бирибизге кабары алмашалык десек, бизде жанагындай даяр ленталар жок. Азыркы жаштар элестете албайт, компьютер жок экен ала койгон. Колуң менен жеткирип беришиң керек баягы атка чапкан чабармандай кылып. Ошондон кийин могу түрк тилдүү агентстволордун директорлору биригип, дегенде ана Анкарада, ана Бишкекте 2 жолу согуш өткөрдүк. ТКА деген эл аралык
агентство түздік. Бұл түрк қоныштарының агентстволары деп. Бірақ ошол кездегі саяси жағдайларды еске алып, біз айттық мамлекеттерибиз атабай туралык. Жанагы хабар агенттиктеринин, маалымат агенттиктеринин атын атайлы, ошол жетиштүү депчи. Ошондон улам биз реформа жасап, Киртакты Кыргыз кабар алганбыз. Кыргыз кабар, Кастах, Уста, Азертач, анан кийин Түркиядагы Анадолу. Мунушулар биригип туруп, анан кийин бири-бирибизге кабар алмашын чечтик. Борбору болуп Анадолу неметтик, алар эми баягы каражат жагынан анан маалымат таркатуу каражаттар тарабынан бизден өйдөрөгүлө. Biz ар бир түрк тилиндеги кабар агенттиктери Анкарага жөнөтө баштадык кабарларыбыз. Анкарада котормошулар иштеген дагы дайжестеринде жанагы республикаларда эмне болуп атканын бизге жеткирип атты. Кайрадан дайжесттер келип баштады. Ошону биз биздин газеталарга басма сөз каражаттарына тараттык. Каалагандар жарыялап турду. Анда бизге подписка деп койчу, бизге определенный сумма төлөп Киртаканын жазылып турчу. Ошол саясатты уланттым. Экинчи бир жакшы кадамыбыз мен Киртактын директору катары BBC менен түздөнчү. Келишим түздүк. Кыргызстандагы жаңылыктарды BBC'ге жеткирип туруу жөнүндө да. BBC менен эки тараптуу келишим түздүк. Бир аз убакыт өткөндөн кийин жанагы биздин чет элдик редакцияда уюштурабыз. Ошонун жетекчиси айтат, банкада акчабыз жок. Алып кел акчаны. Десек, алып келди. Фунт стерлинг менен чоң акча болот экен. Калемакы. Өзүбүздүн маңдайтары менен тапкан калемакы. Ошону мен приказ жаздырып, директордон баштап тиги кароолчуга чейин бардыгына айлыгына жараша парасын кошуп бердик. Ошентип баштаганбыз. Анан да бир кадам мына Кытай менен байланыштырыш керек эле. Анан Синьхуа деген агентствосы менен эки тараптуу дагы келишим түздүк. Анан биздин Кыргыз кабардын чатырына алар спутник антеннасын орнотушту. Ошондон Кытайдан кабарлар келе баштады. Ошентип дагы эмне? Мына биздин аймакта эми Орто Азия деп чектелип калабыз. Мындай аймак бар да, Тынч океан Азия аралыгы. Алардын өзү ошол Ована дейбиз. Ошол Ованага биздин тараптан жаңгыз гана мүчө ТАСС маалымат агенттиги экен. Экинчи болуп бизди кабылдашты. Кыргыз кабар агенттиги ошол Овананын толуккандуу мүчөсү болгонбуз. Кабар алмаштыруу үчүн байланышчыңда үчүн. Азырда бар. Азырда иштеп атат. Азыр Кыргыз кабар ошонун мүчөсү, толуккандуу мүчөсү. Ошондой байланыштардан улам биз басма сөздөгү мейкиндик чегибизди кеңейттик. Анан жана президенттин өзүнүн саясаты демократияга өтүбүз керек, басма сөз менен иштебиз керек. Анан түздөн биздин басма сөз кызматкерлерине берген тапшырмасы ошол байланыштарды чыңдоо керек. Ал кишинин берген интервьюлар жөнүндө айтсак, эми кызык нерселерди айтууга болот. Бир ирет мен Америкадан келген Нью-Йорк Таймс'ты унутуп калдым азыр. Анан Япониядан келген ТВ6 деген экөө катар келип калды. Ал кишиге барып макулдашып киргиздим. Анан американдарга айтканы, биздин республикабыз табигый гендерге бай экен деген, Менделеевдин таблицасындагы элементтер толугу менен бар экенин айтып, эми ушуга инвестиция керек дегендей маанидүү интервью берди. Жарым сааттан япондорду алып кирдим. Мен өзүм таң калдым. Япондар айтат, азыр муну өнүккөн технологиянын заманы, компьютер, башка, бизде кадам жайдагы жанагы заводубуздан ошондон азыр компьютерлер керек. Как хлебти, чиптер жасоого болот сон. Кремниевый завод. Ошону мен япондар менен иштете элек деген. То есть маселенин нугун жөн эле айтып койбой, ошондой бир өтө көп кызыктуу нерселер. Кытайга өзүнүн жолун, журналисттердин өзүнүн жолун таап айтар эле. Бир жолу Кытайдан 6-7 киши келди. Мындай топ болуп келишиптир. Женмен Жуаонун өкүлдөрү. Ой, Женмен Жуаодан бүткүл дүйнөдөгү тиражы миллиардтап кеткен газета.
Өте тасырды газета. Жем мен жуаға келіптір. Синхуа агенттігі келіптір. Ана телевизионщиктер бар. Ошымен 6-7 киши бірге іштік. Ана президенттің іштері көп болып, ошолор бир дагы журналистти президентке киргизбей кетирген жокмун мен. Баары кирип атышкан. Жанагыдай ал кийинирээк болгон эми. Уже кызык таркап, антип калган кездерде Кытайлар кантип киргизген. Ошентип атсам, теги шулам чогулуш тигил такыр бошого койду. Анан 6-нчы күнү түз байланыш мага чала Кытайлардын кайда. Мында Аскарга точ. Десем машина алдагы биздин артыбыздан жүр деди. Анан ошо менен ушул жерден чыгып, чүйдүн батыш райондорун кыдырып, тиги талашка жетпей кайра тарттык. Анан кайра кайтып келатканда мени чакырып барсам, жанагы Кытайдын кайда отургус машинеге дейт. Анан ошентип Кытайдын журналистин машинесин да алып келип өзү. Бир котормуз менен бири отурду. Анан ал жерде Ырысты пишпек гостиницасы да. Алдына келіп тоқтасақ, өзі бақытынан тетігілер жадырап, сүрөткөдө тарттық, аңгемеде құрып берді. Емелестетіңіздер, ошолор барғаннан кейін қандай мақалалар жазылады. Бір демократия аралында 7 күнден сүрөттөрмөнү тыңыз жолда баратканда саанчыларды да көрдү, малчыларды да көрдү, тамак ичип аткандарыңды да көрдү, жөнөкөй дем айыл жергесинде. Ошондой нерселер көп болгон. 92-жылы жанагы маалымат каражаттары боюнча мыйзам кабыл алынды. Абдан жакшы мыйзам болчу. Абдан жакшы мыйзам. Мен айтайын, ошол бир тарыхый доордо бурулуш жасаган учурда эң сонун алдыңкы мыйзамдар кабыл алынган болчу. Азыркы 90-жылдагы конституцияндагы азыр мактап жүрүшпөйбү? Ошондой нерселер болгон болчу. Ушул биздин басмашыбыз. Анан жана дүйнөлүк процессте өзүң дагы эми эл аралык уюмдарда иштеп калдың, тажрыйбаңыз арбыйын өзүңүз деле байкап жүрөсүз. Бул эми кийинки учурдагы бизде болуп кеткен жагдайлар жалаң гана Кыргызстанга мүнөздүү эмес. Балким биз кичине алдыраак болдук. Демократия десе кичине ашынып да кеттик. Тентектик да кылып жибердик. Анан башка байкасаңыздар, башканы айтпайлык, биздин коңшуларга азыр жетип атат. Ошондой бир процесстерчи. Азыр эми таланттуу журналисттер баркталып аткан жери жок. Анткени эркиндикти ушундай түшүнүп алдык. Сабат ачылбаган адамдар дагы, социалдык каналдар аркылуу өздөрүнүн пикирлерин жазып атышат. Каралап жазышат. Өтө орой айтышат. Эч ким редакциялабайт. Редакциялабайт. Мына мен редактор болгон адам катары оюмду айтып атасыз. А кездерде мен таңдан кечке иштегеним ошол, биздин жаш журналист, ленинчи жаштардын иштеген жерде. Ошолордон да отурчумун. Азыр эч редакциялабайт. Себеби бул тыюу салым деп түшүнүшөт. Бул чектөө деп. Литва дечүбүз мында цензура деп түшүнүшөт, ошондой деп түшүнүшөт. Бирок эми мындай да ошол процесс абдан күчөп кеткенден улам азыр жакшы менен жамандын айырмасын тааныбай калдык. Жакшы менен жамандын айырмасын тааныбай калдык. Бул журналистикада гана эмес, көркөм адабиятта да ошондой болуп атат. Көркөм адабиятта да ошондой болуп атат. Бул эми процесс биздин гана республикага тиешелүү эмес. Бүткүл дүйнөдө ошондой болуп атат да. Баягы бирөө жазыптыр. Адабияттын алтын доорунда Пушкиндин, Достоевскийдин, Толстойдун тушунда орустар ментип кетчү экен дейт. Не пишется, жакшы жазайын дейт да. Классика не пишется деп. Аны 20-чы кылым келди дейт. Серебряный век болуп калды. Ал өттү, анан Совет коому келди дейт. Не печатает деп кешти дейт. Азыр болсо биздин доордо дейт. Не читают деп. Тескери жагы. Кей атабыз дейт да. Ким кааласа баарын жаза берет. Айтор бореке дүйнөлүк процесс. Мен ойлойм да, мөреке кыргыздын канындагы менталитетиндеги тиги түп тамырдан генден бери келаткан
сапаттар, сыйлай білу, урматтай білу деген сапаттар, ошол мында такыр эле бузулуп кеткенге жол бербесе керек деп ойлойм. Ишенгим келет. Мисалы бизде бирөөнү улуу кишилер деле бирденке жазып койгон күлүп аткандарды көрүп атпайсыз. Ой, антпеш керек да. Ой, өзү бир сүйлөм туура түзө албайт, айтматпысың дейт. Таң каласың. Бирөөгөн бара эгер туура жолдо болобуз десек, ошондой процесстерде жеңишибиз керек да. Ошондон да өтүшүбүз керек окшойт деп ойлойм. Бүт дүйнөдө ошондой болуп кетти, жанагы социалдык тармактар ачып койбоду. Ким эмне кааласа мурда жазам десе, биз калып барып көрсөтүп, тигил бекитип, редакциялап, оңдоп, сылап сыйпап бирдеме кылыш керек болчу. Азыр болсо алып эле тарата берет. Мен деле тыюуга, цензурага каршымын. Бирок дагы адамдын өзүнүн жүрөгүндө өзүнүн баалуулукту байкай билүү сезими болуш керек да. Ошол жок болуп атпайбы? Өзүн мындай айтканда эми өзүнүн жүрөк цензурасы болуш керек да. А сенин жүрөгүңдү эч ким тыя албайт, өзүң жүрөгүң өзүң башкарасың. Бирок ошондой механизмдер жок болуп атпайбы жүрөктө? Өзүнө чектөө мындай. Чектөө, калыс айтууга умтулуу жок болуп атат да. Жок болуп атат. Азыр мен ойлоймун, дагы бир кайталап айтсам болот. Кыргызстан 1991 жылы 31 августтагы чечими менен жаңы доорду жар салган. Андан кийин жанагы төшүн каккандардын баары төңкөрүшчүлөр деп ойлойм. Азыр дагы төңкөрүштүн кереги жок. Мына ошол биз баштаган жолду кыйынчылыктарына карабастан өркүндөтүп кетишибиз керек да. Ушундай да. Ошол кездегилер дух аябай көтөрүнкү болчу, жана кайра куруунун учурунда Горбачевдун 31 августтагы сезим ошо жогорку кеңеште биз да отурдук. Эми катышып отурдук. Депутаттар чечим кабыл алгандан кийин көзөрмөмдөр азыда. Ой, депутаттар ошо бири-бири менен кайым айтышкан, депутаттар бири-бири менен кучакташып сүйүшүп калган. Мен ошондон чыккандан, ал кезде бир шаардын четинде турчу элек. Ошого жеткенче жүрөгүм токтобой. Машинадан түшүп алып, дагы бир топ жер жөө басып баргам. Толкунадып. Ошонун баркын, ошонун түшүнө билишибиз керек да. Анан туурасын айтыш керек. Маврик ошол тоңгуч президентибизге дагы туура баа беришибиз керек деп ойлойм. Себеби азыр жанагы тергөө органдарына байланыштуу эч күнөөсү жок болсо, мындай саясий тургуда иштери туура жүргүзсө, бүткүл дүйнөлүк коомго таанытса, ошолорго күбө болуп жүрсө, анан кийин баягы 80 жылдыгында эми алып туура эмес мыйзам деп өкмөт комментарий берди го. Бир убактылуу өкмөт чыгарып койгон. Декрет менен. Ошондой кезде 80ге чыктым деп, деп кичине дем алайын. Мен дагы туура иштеген экенмин дегендей сезимге келейин десе, дагы да каршы чыгышты. Мен түшүнө албайм. Кыргызстан тарыхында бир дагы жетекчи сый урмат менен кеткен эмес. Ошол эле Кунтта жатып сөөгү Москвада калган Разаковдун сөөгү Насаркаевич келип кайра жер деген. 137 эч күнөөсү сатылып кеткен кой ташты адамдарды. Мен таң калгам, борборду аянткой 137 гробду койгондо дагы кыйын да. Ошондой иштер болгон. Биз кечиримдүү болуш керекпиз деп ойлойбуз. Анан эң негизгиси ошол биздин эгемендик доорубуздун башталышын эң жакшы баалап түшүнө билишибиз керек. Убактыбыз аяктады. Рахмат сизге. Бизде конокто Акбар Рыскулов болду, кыргыз эл акыны жана Кыргыз Республикасынын элчиси жана журналист, публицист, мурдагы кабардын мурдагы директору. Рахмат сизге. Саламаттаңыздар.